Мен атым Мелис Мураталиев, Бак-Дөөлөт коомдук фондунун жетекчисимин. Биздин коом 2002 жылы түптөлгөн. Кадимки баягы мамлекеттин талабы менен юстиция министрлигинин каттоосунан өттүк. Өзүбүздүн уставыбыз бар. Негизги багытыбыз биздин ошо элибиздин улуттук баалуулуктарын, дөөлөт мурастарын изилдөө, ошол багытта иш алып жүрүү да. Анан өзүбүздүн коомубуздун алдыбызга койгон бир чоң максатыбыз, же болбосо вазыйпабыз бар. Биз ошол кыргыздын өзөктүү мындай салттуу билимдерин ошону бир калыпка салып, иреттеп, калыпка салып, анан ошону бир жаштарга өсүп келаткан муунга туура жеткизсек деген бир мүдөөбүз бар, тилегибиз бар. Анан ошол багытта биз мына 2002 жылдан бери иштеп келатабыз. Анан адегенде алгач биз өзүбүз баягы катардагы кыргыз катары эле биз ушу элди көп араладык. Көп биринчи окумуштуулардан баштайлы, жазуучулар, Санжыра Чаксакалдар, илимпоздор менен, анан баягы манасчы, акындар болобу, баягы салттуу өнөр ээлери, ошондой ар кырдуу адамдар менен жолугушуп, алар менен пикирлешип, алардан көп суроолорубузду берип, жооп алып, ошондон бир билим топтодук десек болот. Андан сырткары өзүбүз казып изилдендик да. Мисалы, кадимкидей окуу, китеп болобу, адабият болобу, эми азыр басманын түрлөрү көп го, азыр электрондук басма булактары көп. Ошол жерден көп билимдерди окуп, албетте манастан баштап дегендей. Анан ошонун баарын бир иретке алып келгенге аракет кылдык да. Мисалы, ошо кыргыздын макалдары бул өзүнчө бир чоң дүйнө да, керемет дүйнө. Анан ошонун баарын жашоонун ар бир жагдайына, учуруна жараша кыргыздар кандай мамиле кылган деген бул суроо, чоң суроо да. Анан ошо жөнөкөйдөн баштап отуруп, анан ошону улам иликтеп, изилдеп отуруп, анан ошол чогулткан билимдерибизди элдик акыл казынадан болобу, адабияттан болобу, чыгармачылыктан болобу, фольклордон болобу, манастан, макал лакаптан болобу, ошонун баарын кыр-кырынан төп келиштирип, ушундай бир иретке салган атайын бир окуу программаларды иштеп чыктык. Анан ошонун эң алгачкы программаларынын бири бул Кыргыз тааны деген программа болду. Ал бир 2011-2012 жылдардан баштап иштеп баштады. Анан бул багытка эмне себеп болду келгенибизге деген бул дагы бир кызык суроо. Көптөр ушундай суроо берет. Мен өзүм баягы 90-жылдары мектепти бүтүп, башында Союз жаңы тараганда биз мектепти бүтүп калдык. Анан жогорку окуу жайга тапшырып, ал убакта баягы эгемендикти жаңы алып, бизге билим берүүнүн жаңы программалары келип, биз дүйнөгө болгон көз карашыбыз өзгөрүлүп, батыштын баары жаман эмес экен деп, ал убакта баягы жаңы дем менен ушундай бир жаңы жашоону баштайбыз деген ушундай бир жарык үмүт менен мамлекетибиз, элибиз баарыбыз ошо бир жакшы бир нерсени күткөнбүз да. Анан ошондо жаңы билим берүү стандартына жаңы сабактар кирип, анан мен дүйнөлүк экономика багытында билим алдым өзүм. Анан баягы эми базар экономикасына өттүк. Экономика алдыда болуш керек экен. Керек болсо мамлекет дагы тескебет, базар экономикасы өзү баарын тескеп коет экен дегенге чейин барып, жеке менчик деген түшүнүктөр кире баштады. Кыскасы, жашоо такыр башка өзгөрүлүп баштаганда, анан биз алган билимдерибиздин теориясын окусаң сонун, эгер ошол эле калыпка сала турган болсоң, жашооң тим эле жомоктогудай болуп, бир өзгөрүлүп, бир бат эле бир 5-10 жылда биз гүлдөп өсүчү мамлекетке айланабыз деген бир ушундай бир терең ишеним бар болчу. Анан окууну бүттүк. 2000 жылдардын тегерегинде анан карасаң, иш жүзүндө андай эмес. Баягы бизди окуткан дүйнөлүк политология, дүйнөлүк экономика деген багыттагы түшүнүктөр, алардын теориясы бир, практикасы такыр бөлөк болот экен. Анан биз өзгөчө биздин мамлекетте жаңыдан бутуна туруп келаткан эгемендүүлүктү жарыялап өз алдынча иш кылабыз деп аракет кылган жаш мамлекетте, тажрыйбасы жок мамлекетте, бизди баягы дүйнөлүк чоң, мындайча айтканда, бөрү мамлекеттер келип бизди каалагандай калчашып, бизди карызга батырганы батырды, талап тоногону өзүнчө иш кылды. Кыскасы, байкап көрсөк, сырттагы таасирдер
абдан биздин жашообузду туура эмес багытка түрткөнгө баягы бир себеп болду да. Анан ошондо биз ойлонуп туруп, эмне ушул көрүнүштөргө эмне туруштук бере алат деген бир чоң суроо менен түшүп эле ушул күнгө чейин уланып келатат да. Анан болбоду баягы дүйнөлүк политология, дүйнөлүк тарыхты окуп мен кызыгып, ошондо көп окуп жүрдүм, Кыргыздан сырткары. Анан ошо дүйнөдө ошондой бир чоң процесстер бар экен да. Анча-мынча алсыз, майдараак мамлекеттерди жөн эле жутуп жок кылып эле аларды толугу менен багынтуу саясаты жүрүп күчтөнүп атканы байкалып атат да. Анан ал илгеркидей баягы согуш куралдары менен атышып, кан төгүп, басып алып демеле үстөмдүк тургузуу эмес. Азыр адамдын аң сезимдүүлүгү менен эле, адамды бир туура эмес нукка, адашуу нугуна салып, жолуна салып, аң сезимин башка бир калыпка салып, мындай бир жетеленме аң сезимди баягы таптап, же болбосо ошондой жетелеме аң сезимди калыптай турган кадимки окуу программасынан баштап, анан могу өзгөчө соода экономикасында ушул жанагы жеке кызыкчылыкты, лидерликти өстүрүү, ушундай бир адамдын өзүмчүлдүгүн көкөлөтүү багытындагы ушундай түрдүү программалар бар да. Бизге ал чак эле келиптир. Биз аны аңдабай түшүнбөй эле ушунус менен биз өсөт экенбиз деп көрсө, биз саздын сазына күндөн күнгө батып атканыбызды ошондо түшүндүк да. Анан ошондон улам көрсө, баягы Айтматов чоң чыгармасында бизге мындай бир кулагыбызга коңгуроо кылып кагып кеткен маңкуртчулук деген бир чоң түшүнүктү көрсө, биз ошол процесстин ичинде кайнап атканыбызды ошондо түшүндүк. Болбоду, биз мамлекет болуп өз алдынча өсүп өнүгүүгө бир гана улуттук аң сезим, биздин улуттук өзөк, биздин элдик нарк, биздин баягы дөөлөт мурастарыбыз гана ушул сырттан келген туура эмес, баягы туура эмес калыпка салып аткан программаларга туруштук берсе, ушул гана туруштук берет деген жыйынтыкка келдик да. Анан ошондон улам өзүбүздү тааныйлы деген бир чоң максат койдук. Себеби иликтеп көрсөк, бүгүнкү кыргызча сайрап сүйлөп атып, макалдарды уйкаштырып сүйлөп, анда дагы жөн сүйлөбөй. Анан ушундай көкүрөктү кенен жазып, манасты оозго алып, биз кыргызбыз деп мактанганыбыз менен кыргыздын сөзүн да, тилин да түшүнбөй калыптырбыз. Кыргыздын салтын да тутунбай калыптырбыз. Жада калса кыргыздын дүйнө таанымын, маданиятын түшүнбөй калыптырбыз да. Жөн эле үстүртүп эле колдонуп калыптырбыз. Анан ошондон улам абдан ушундай бир абдан кейиштүү абалга келген экенбиз. Эгемендүү мамлекет болуп туруп, анан кыргыз таануу деген маселени козгоонун өзү мындай карап турсаң ардантчу нерсе да. А бирок аргабыз жок болуп атпайбы? Анан ошон үчүн ошо кыргыз таануу дегенди биз баягы белгилеп туруп өзүбүзгө биринчи кадам деп туруп, анан ошондон ишибизди баштадык да. Ошондон бери мына кыргыз таануу деген атайын окуу программасы деп иштеп чыктык ошону. Эми бул билим берүү стандартында эмес, бул мындай коомдук деңгээлде кадыресе. Анан биз педагогикалык ыкма менен эмес, биз кадимки мындай баарлашуу, интерактивдүү код, пикир алышуу, суроо жооп, талкуу иретинде семинар түрүндө, лекция түрүндө ар кандай ыкмада ушул программаны көп жылдан бери азыр ишке ашырып, мындай апробациядан өткөрүп, кадимки билим берүү мекемелеринде, биздин билим берүү министрлиги менен кызматташып, мектептерде, жогорку окуу жайларда, лицейлерде, андан тышкары жөн эле мамлекеттик мекемелер менен дагы мындай эч бир билим берүүгө, маданиятка тиешеси жок. Дагы бир мактана турган нерсебиз, ошол биз Ички иштер министрлигине атайын күзөт кызматы деген бир чоң тармак бар. Мамлекеттик мүлк мекемелерди кайтарат да. Мына ошол күзөт кызматы менен биз көп жылдан бери кызматташып, аларга дагы ошо кыргыз таануу багытында ошо биздин семинар, лекцияларыбызды өткөрүп, абдан бир жакшы жыйынтыктуу жемиштерин берип атат. Анан мына жакында эле дагы бир 2-3 жыл мурун биз ошо күч түзүмдөрүндө дагы бир билим берүү мекемеси бар. Атайын баягы кесипкөйлүктү жогорулатуу боюнча тиешелүү багытта өздөрүнүн билим берүү институттары бар. Мына ошол жерге дагы биз кызматташып, келишимде биздин кыргыз таануу сабагын кадимки баягы окуу процессине киргизип, пилоттук программа катары бир курс окутуп, анан абдан жакшы жыйынтык жемиштерин берип атканын байкадык да. Себеби бүгүн эмне үчүн мен муну айтып атам, мындай деген түшүнүккө барган сайын мен баягы өзүмдүн түшүнүгүм, өзүмдүн баягы карманган бир багытым барган сайын бекемдеп атат да. Мамлекеттин күчтөнүп өсүүсүнө
баягы өнүгүп, дүйнөдө өзүнүн татыктуу ордун ээлеп, өзүнүн өзгөчөлүгүн таанытып башка элдерге дүйнөгө дегендейчи. Ошого эң биринчи шарт же өбөлгө берүүчү күч бул адамдык ресурс. Адамдык ресурс бул анын аң сезими эң биринчи. Анан ошолдо биз дүйнөгө кыргыз атыбызга затыбызды жараштыра таанытабызбы, же башка улуттардан айырмабыз жок, атыбыз эле бар, анан затыбыз башка бирөөнүн көчүрмөсү катары таанылабызбы деген бир чоң маселе болду да. Бул баягы намыска тие турган маселе болду да. Ошон үчүн ушу кыргыз таануу программасы ошол улуттук аң сезимди калыптоодо, атуулдук сезимди курчутууда өзүнүн орду чоң экенине мен күндөн күнгө баягы өзүбүздүн жыйынтыгыбыз менен, жемишибиз менен көрүп, мен бышыктап атам да өзүмө жыйынтык чыгарып.